Январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Ички иштер министринин орун басарынын айдоочусу жана ИИМдин тергөөчүсү УКМКга күбө катары сурак берди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Кечээ айдоочу менен тергөөчү пара талап кылууга шектелип кармалганы тууралуу ЖМКда маалымат тараган. Кактус медиа басылмасы укук коргоо органдарындагы өздүк булактарына таянып, айдоочу тергөөдөгү ишти чечип берүү үчүн алган $8,000 $5,000 кайтарып жатканда кармалганын жазган. Ал эми кармалган тергөөчү айдоочу акчаны жетекчиликтин көрсөтмөсү боюнча берип жүргөнүн айтканы белгиленген. ИИМ бул маалыматты түгүндүп, кызматкерлер күбө катары сурак бергенин билдирди. Бирок алардын так кайсы иш боюнча сурак беришкенин ачыктаган жок. Социал-демократтардын иши Султанбеков, Карамушкина жана Түрксевер камакта калтырылды. 9 январда Бишкектин Свердлов райондук соту Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жана анын партиялаштары Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевердин бөгөт чарасын карап, үчөөнү тең 13 февралга чейин КИЗО 1де камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Султанбековдун адвокаты Айбек Турдуев апрель редакциясына анын камактагы узартууга негиз жок болгонун айтып, бул чечим боюнча шаардык сотко даттана турганын билдирди. Сотто нутрициолог дарыгер Асель Атаева ачкачылык учурунда Султанбеков 12 килограмм арыктап өтө алсыз болуп калганын билдирди. Бирок адвокаттын айтымында судья дарыгердин бул сөзүн көңүлүнө алган жок. Темирлан Султанбеков КИЗО 1ге камалгандан тагыраагы 55 күндөн ашык убакыттан бери ачкачылык кармоону улантууда. 13 ноябрда укук коргоо органдары социал-демократтардын Бишкектеги кеңсесинде тинтүү жүргүзгөн. Андан соң сот партия лидери Темирлан Султанбековду жана анын партиялаштары Ирина Карамушкина менен Роза Түрксеверди камакка алуу чечимин чыгарган. Үчөө тең шайлоочулардын добушун сатып алуу иши боюнча айыпталууда. Президент Садыр Жапаров автотранспорт каражаттарын мыйзамдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык Минкап 2 айдын ичинде чет өлкөлүк номурлуу унааларды каттоо жол жобосун иштеп чыгып, жарым жылдын ичинде аларды мыйзамдаштыруунун тартибин бекитиши керек. Унаа каражаттарын мыйзамдаштыруу 3 баскычта жүрөт. Укук белгилөөчү документтери бар унаа каражаттарын мыйзамдаштыруу, укук белгилөөчү документтери жок, талаптагыдай техникалык абалдагы унаа каражаттарын мыйзамдаштыруу, укук белгилөөчү документтери жок транспорт каражаттарынын ээлерине ээликтен ажыратууга мүмкүндүк берүү, тетик катары сатуу, өлкөдөн ташып чыгуу, утилдештирүү жана башка. 2024 октябрда ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев унааларды Кыргызстанга тетик катары алып келип, кийин кураштырган учурлар көбөйгөнүн билдирген. Декабрдын башында УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев атайын кызмат өлкөгө Армян жана Абхаз номурлуу унааларды ташып келүүгө байланышкан ири коррупциялык схема боюнча тергөө жүрүп жатканын айткан. УКМКнын маалыматына ылайык, Кыргызстанда Армениядан жана Абхазиядан алынып келинген жалпысынан 15,000ге жакын унаа болсо, алардын 90% оңурулду. Декабрь айында аймактардагы айдоочулар чет өлкөлүк номурлуу унаалар жапыр текшерилип, айып жайына киргизилип жатканын билдиришкен. Алар насыялары бар экенин, унаасыз үй бүлөлөрүн бага албай калышаарына даттанышкан.